Маданият айылындағы нареселердің 20% гына балабақчаға барышат. Халқының саны 3000-ге жеткен аймақта бақча мәселесі күчүндү. 2013 жылы түптөлгөн бақча болгону 60 наресени гана кароо калган. Калган нареселер үй шартында өсүүдө. Жакшы өзгөрүп калат, аны бердим. Бакчанын болгону жакшы да, бир кызымды бакча алып барам. Жол алыс, машина жалдап таштап келем. Кайра алып келүүгө да акча кетет. Айына 450 сомдон төлөйм. Бирок жол кереси андан кымбат болуп калат. Айылдын өзүндө бала бакча болсо жакшы да, жол кереге кеткен акчабыз өзү калат. Балдарын бакчага берүү үчүн 3 чакырым алыстыктагы жолду басып өтүшөт. Кыштын күнү нареселерди алып келүү оор. Мында улам айылга бакча куруу зарылдыгы жер алган. Анча алыс. Энд азыр yazda билем экен. Бала бакча алыс, кошуналар жакын жашагандыктан балдарыбызды бири-бирибизге калтырып кетебиз. Канча жылдан бери ушул бакча бүтпөй турат. Өкмөт жаңылап салып берсе, балдар жакшы билим алмак. Айыл жеринде үйдө эле кармап олтурабыз балдарда. Башка жерге берсек дагы акчасын көп сурашат. Балдар берип детсеткем. Орун буган билен Айылда сайыз мезгилинде башталган бакчанын курулушу бир кабатка чейин көтөрүлүп, ошолбойдон токтоп турат. Барган сайын бакчанын жери дагы азайып барат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жака белиндеги тургундар мыйзамсыз чек арасынан өтүп кетишкен. Ал арада бакча турган аймак сатылып кетет деген кептер тарап, элдер кооптонуп баштаган. Буга байланышкан маселе айылдык кеңештин сессиясында дагы коюлган. Ошондон сайыз тарап кеткенден кийин мана ушундай боюнча калып кетти. Bunu özü aslı territoriyası 25 sötük territoriyada bolgan. Bardıq şartı menен, условиясы менен жер калтырган да. Keyin sayız taragandan keyin bunga biro көңүл бербей, mana hozirgi mana shu kunlarda уже meni qarasangiz mana territoriyasini ko'rib turasiz. 25 sötük var, bu yerda gerçi bir 15 sötük territoriya qolyapti. Qanday yo'llar bilan olgan narx taraflarga chek berib ariptir. Мамлекеттик каттоо кызматы билдиргендей, жер өкмөттүн балансында турат. Андыктан муниципалдык жерди сатууга жана жеке тараптарга өткөрүүгө мыйзам жол бербейт. Айыл башчынын билдирүүсүндө бакчаны иштетүүгө кызыктар тараптар чыккан. Бирок мамлекеттин жери болгондуктан аны мыйзамдуу жактары караштырып жатышыптыр. Сайыз убагында детсад болуп чечим чыгып калган экен да. Ошондуктан башка бир жақта башка ишканаларды түзгөнгө мүмкүнчүлүк жок экен бизде. Уруксат жок экен да. Ошон үчүн мыйзамга туура келсе, биз участокке берип, ошол жерде дагы бир детсад кылганга аракет кылып атабыз да. Бул жер социалдык объект, эч кандай сата албайбыз, сатылбайт дагы бул жер. Эгерде айыл өкмөт демөөрчүлөрдү таап бакчаны ишке киргизсе, кезекте турган 80% бала мектепке чейинки билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Ал үчүн 2018 жылдагы планга киргизилген. Бирок 2019 жылы бир бала бакчаны курууга аракеттер көрүлүп жатыптыр. Мындан башка аталган айылда жер, жол жана таза суу сыяктуу чечилбей келген социалдык көйгөйлөр күчүндө турат. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Араван району.